Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Елестетиң, сиз жана биз жашап жаткан жашоону арабыздан эле бирөө башкарып жүргөн болсо, башыбыздан өтүп жаткан окуяларды башкаргандан бардыгын уюштуруп, кыскасын айтканда болуп жаткан кокустуктарды атайын эле бирөө жасап жүргөнүн элестете албайбыз. Бирок чындыгында эле ушундай болушу толук мүмкүн да. Анда эмесе бүгүнкү тасмабыз так эле ушул ойлор тууралуу болмокчу. Достор, эгер сиз тасманы Москва жергесинен көрүп жаткан болсоңуз, сизге бир нерсени айта кетели. Бөтөн элде документтериңиз таза болбосо, жаман кокустар болуп кетиши толук ыктымал. Ошондуктан документ маселесинде татаалдыктар жаралып жаткан болсо, Иса мырзага кайрылыңыз. Ал сизге эмгек келишими, медициналык китепче, ИНН, паспортуңуздун көчүрмөсү жана башка ушул сыяктуу документтериңизди бүтүрүп бергенге даяр. Анан дагы сиздин кара тизмеде жок экениңизди же болбосо айып пулдарыңыз тууралуу маалыматтарды алып берет. Ошондуктан +7 901 547 86 17 номерлерине коңгуроо кылып, биз Санчо Бек каналынан келдик деп башты бийик көтөрүп кайрыла бериңиздер. Дэвид Норрис Нью-Йорк шаарынын жаңы сенаторлугуна талапкер. Ал бул шайлоодо Роджер Линкольн менен атааңдашып, Дэвиддин шайлоо алдындагы аракети ийгиликтүү чыгып, ал бул шайлоодо утат деген үмүттөр болуп жаткан. Анткени алдын ала сурамжылоолор боюнча шайлоочулардын көпчүлүгү Дэвидди тандап жатышкан. Бирок күндөрдүн биринде Дэвиддин уяттуу сүрөтүн кабарчылар гезитке чыгарып жиберет. Көрсө ал буга чейинки шайлоолордун биринде уткандан кийин майрамдап мас болуп калып, эс алуучу жайлардын биринде мушташып кетип, анан дагы адамдарга жамбашын көрсөтүп салган экен. Ушул окуяны кабарчылар гезитке чыгаргандан кийин каарманыбыз өзү деле утушуна көзү жетпей калды окшойт. Биз мындан соң бийик үйлөрдүн биринин тамбашынан 4 адамды көрөбүз. Алар шляпачан жана түшүнүксүз бир эски модадагы кийимдерди кийип алышыптыр. Бирок алардын ишмерчеми азырынча бизге белгисиз болуп калды. Бул убакта ажатканалардын биринде Дэвид эл алдында чыкканга сөздөрүн даярдап жатса, ал эркектер кире турган ажатканага бир Элиза деген кыз кирип алган экен. Анда Дэвид Элиза менен сүйлөшүп, бул жака эмнеге кирип алдыңыз деп жаткан кезде, сөздөн сөз уланып экөөнүн ортосунда жылуу мамиле пайда болуп эле көздөр бири-бирине жарк-журк этип кетет. Анда Дэвиддин досу ал жерге келип калса, каарманыбыз жанагы кыз менен өбүшүп жаткан эле. Ошентип Элиза дагы уялып ал жерден чыгып кетип, Дэвид болсо эл алдына сүйлөгөнгө чыгып калат. Анда Дэвид буга чейин даярдаган сөзүн сүйлөп атып бир нерседен чарчады окшойт. Ал бир кезде даярдаган сөзүн таштап өзүнүн сөзү менен сүйлөй баштады. Чындыгында биздин бул шайлоого аябай эле көп акчабыз кетти. Мени даярдагандар жада калса кие турган кийимими дагы даярдашып, галстугуму дагы, бут кийими дагы өздөрү тандап беришет. Бирок чындыгында мындай жасалмалыктын эмнеге кереги бар? Андан көрө ачык айрым эле болгонубуз жакшы да десе, бул сөздөр элге аябай эле жакты окшойт. Биз мындан соң жанагы шляпа кийген адамдардын экөөсүн жолуктурабыз. Алардын бири экинчисине келип, ал эртең менен 7-ден 5 өткөндө кофесин өзүнө төгүп алышы керек. Эсиңден чыгарбагын деп эле экинчисине эскертип жаткан. Бирок арадан бир аз убакыт өткөн соң каарманыбыз колуна кофе көтөрүп алып жанагы адамдын жанынан өтүп кетет. Ал адам көрсө отурган жеринен уктап калган экен. Ал бир кезде ойгонуп кетип, Дэвиддин автобуска түшүп жатканын көрүп эле анын артынан чуркай баштады. Автобуска түшкөн каарманыбыз болсо ал жерден Элизаны дагы бир жолу жолуктуруп калып, анын жанына олтуруп, мен сизге дагы бир жолу жолугам деп эч ойлободум эле, бирок аябай күткөнмүн. Мына эми бактыга жараша жолугуп калдым деп экөө дагы жылуу сүйлөшө баштаса, жанагы адам артынан куулагандан куулап келе берди. Анда Элиза бул жолу Дэвидке байланыш сандарын жазып берип, артында куулаган адамды машина уруп кетип, ал Дэвидке такыр эле жете албай койду окшойт. Ошентип жумушка келген Дэвид бардыгы менен учурашып эле өзүнүн кеңсесине кирип кете берет. Бирок ал жердеги иштеген адамдардын бардыгы катып турганын каарманыбыз байкабады окшойт. Ошентип ал чогулуш боло турган бөлмөгө кирсе, ал жерде досу дагы катылган акыбалда туруп, жанагы шляпа кийген адамдар түшүнүксүз бир нерселерди аткарып жатышыптыр. Вы что творите? Взять его. Муну көргөн Дэвид чочуп кетип, кайга качса деле анын артынан куулагандар жетип алып жатты. Алардын бири Дэвидке кыйкырып, сен качпай эле кой, биз сага баары бир жетип алабыз. Маселени оордуктатпай эле койчу деп каарманыбызга айтканда эле жетип алып, аны ошол жерде уктатып салышат. Ал бир кезде ойгонсо эле чоң имаратта столдо байланып олтурган экен. Жандагы адамдар түшүнүксүз бир сөздөрдү сүйлөп, Дэвид такыр эле түшүнбөй калды окшойт. Бул адамдардын сыйкырчылыктагы жагы бар экен. Анткени каарманыбыз качып бара жатса аны чалындырып жыгытып салат. Бир кезде алардын бирөөсү Дэвиддин алдына келип, менин атым Ричардсон, сен бул нерсени көрбөшүң керек эле, жумушка 10 мүнөт кечиип келишиң керек болчу. Бирок биздин жумушчубуздун мүчүлүштүгүнөн сага кофе төгүлбөй, сен жумушка эрте келип алдың. Биздин үстүбүздө дагы башчыбыз бар. Биз анын буйругу менен адамдардын арасында ар кандай кокустуктарды жасап турабыз. Мисалы силер ачкычыңарды жоготуп жиберсеңер же болбосо кофени төгүп алсаңар жана башка ушул сыяктуу нерсени кокустук деп ойлойсуңар. Бирок анын бардыгын биз аткарып турабыз. Анткени силердин жашооңор үстүдө жазылган сценарий боюнча кетиш керек. Кантсе да сен бизди көрбөшүң керек болчу. Ошондуктан биз тууралуу эч кимге айтпагын. Эгер айта турган болсоң,
биз сенин мээңдеги буга чейин сактаган нерсенин бардыгын өчүрүп салабыз. Ошондо сен эч кимди тааныбай туугандарыңдын арасында жиндик айланып калышың мүмкүн. Анан да сен автобуста Элизага жолукпашың керек болчу деп анын берген байланыш сандарын өрттөп жиберишет. Эми мени түшүндүң окшойт. Биз жөнүндө эч кимге сөз кылба деп каарманыбыз кайрадан өзүнүн бөлмөсүнө кыргытып жиберишти. Ошентип жашоосу бир түшүнүксүз бир нерсеге айланган каарманыбыз эс алуучу жайлардын биринде олтурган эле. Анда анын жанына биз буга чейин көргөн Гарри келип калат. Бул адам каарманыбыздын кофесин төгүш керек болуп, бирок уктап калган адам. Ал Дэвидке сиз Элизанын байланыш сандарын эстегенге аракет кылбай эле коюңуз. Анткени үстүдөгүлөр Элизанын байланыш сандарын алмаштырып, же болбосо уюлдук аппараттын жоголушунун себептерин кылып коюшат. Андан көрө саат 4-тө келиңиз, кайыктын үстүндө жолугалы деп айтат. Гарринин бул кылганынын себеби жанагы шляпачан адамдардын байланышы суудан өтпөйт экен. Ошондуктан ал бардык чындыкты каарманыбыз Дэвидке айтып берүүнү чечиптир. Анда Дэвиддин берген суроолорунун баардыгына Гарри жооп берип, биздин үстүбүздөн башкаруу бар адамдардын жашоосу так эле анын айткандай болуш керек. Биз болгону ошол нерсени аткаруучубуз. Биз өзүбүздү аткаруучулар деп атайбыз. Биздин өмүрүбүз адамдардыкына караганда узагыраак болот. Сиз Элизага жолукканга аракет деле кылбай эле коюңуз. Бул шаарда 9 миллион адам жашайт. Андан көрө жашооңузду уланта бериңиз десе каарманыбыз Гарриден сиз эмнеге бул нерселерди мага айтып берип жатасыз? Башкалар билип калса эмне болот десе Гарри суудан алардын байланышы биз жака өтпөйт. Анан да бизде аткаруучулар аябай эле аз. Ошондуктан ар бир адамдын жашоосун текшерип туруш өтө кыйын. Кыскасы жашооңузду улантыңыз десе Дэвид макулдугун берип арадан 3 жыл убакыт өтүп кетет. Ошол убакытка чейин каарманыбыз жумушуна бир жол менен барып жанагы бир автобуска эле түшүп турчу. Анткени ал Элизаны күтүп жолугууну каалап жүргөн. Күндөрдүн биринде эле бактыга жараша ал автобустун терезесинен Элизаны көрүп калып, анын артынан чуркап барып эле учурашып сүйлөшө баштайт. Бирок Элизанын бир аз жини келип калгандай. Анткени байланыш сандарым дагы деле алмаш элек. Сен болсо такыр коңгуроо кылбадың. Эми болсо 3 жылдан кийин пайда болуп калыпсың десе каарманыбыз мен сага баардыгын түшүндүрүп берем. Жүрчү бир жерге барып олтуралы дейт. Бул убакта аткаруучулардын башчысы Ричардсонго келип алардын жолугушу тууралуу маалымат бере баштайт. Анда Гаррини көргөн Ричардсон жини келип сен жараткан маселени мен дагы деле чече албай жүрөм деп каармандарыбыз жолугу олтурган жерге барып аларды байкай башташат. Анда аткаруучулардын бирөөсү ал жерге атайын каарманыбыздын досу Чарлини чакырып коет. Анткени аткаруучулардын блокноту көрсөткөндөй каармандарыбыз коштошуп жаткан учурда өбүшүп калышы мүмкүн эле. Бирок Ричардсон бул нерсени кылдырбаш керек болот. Ошентип Чарли Дэвидди шаштырып эле элдерге жолуккан алып кетип калды. Көрсө Нью-Йорктун сенаторлугуна дагы бир жолу шайлоо башталып, каарманыбыз бул жолу дагы талапкерлигин коюптур. ¿Te меня слушаешь? Бир кезде аткаруучуларды байкап калган Дэвид Элизаны көздөп жөнөп кетет. Анда аткаруучулар анын алдынан чыгып, биз сага Элизага жолукпа деп айттык эле го. Сен эмне кылып жатасың десе каарманыбыз мен аны жакшы көрөмүн. Аны менен чогуу болушум керексе Ричардсон сенин аны жакшы көргөнүнүн айырмасы жок. Башкысы үстүдөн түзүлгөн мерчем менен жашашың керек. Биз ошону аткарабыз десе каарманыбыз билгениңерди кылып алгыла мен Элизага барамын деп эле сапарын улантып кетти. Ошентип ал канчалык аракет кылып Элизага коңгуроо кылайын десе уюлдук аппараттар иштебей, таксилер дагы токтобой жада калса кырсыктар дагы болуп жатты. Анткени Ричардсон болгон күч аракетин кылып алардын жолугушуна тоскоолдук кылып жаткан. Бирок аткаруучулар канчалык шашылып Дэвидди токтотконго аракет кылбасын, ал Элизага жетип алып аны көргөнгө да жетишип калат. Ошентип эки каарманыбыз көрүшкөндөн кийин Ричардсон эми чындыгында маселе оорлошту. Биздин ишибиз ушул жерде токтоп, эми сени менен башка адамдар алек болот деп айтат. Бирок Дэвид үчүн болуп жаткан маселелер эчилип башын деле оорутпады окшойт. Анткени ал сүйгөнүнө жеткенине кубанып, аны менен чогуу жүргөндө өзүн аябай бактылуу сезип жатты. Эко кечинде түнкү клубдардын бирине барып бийлешип эс алышып, жада калса төшөк маселесин дагы чечип коюшту. Алар уктагандан кийин аткаруучулардын бирөөсү каарманыбызды карап турганын көрөбүз. Эрте менен Элиза ойгонсо ал буга чейин сүйлөшпөй калган жигитти 4 жолу коңгуроо кылыптыр. Муну уккан Дэвид жанагы аткаруучуларды эстеп дагы бир нерседен кабатыр ала баштады окшойт. Анда айткандай эле аткаруучулардын бири каарманыбызды алдап бири эшиктен киргизип жиберсе, аны буга чейин байлап олтургузуп койгон имараттын ичине келип калат. Ал жерден аткаруучулардын бирөөсү келип каарманыбыз менен таанышып, менин атым Томсон, сага мен маселени толук түшүндүрүп бербесем болбой калды окшойт. Биз силерге адамдарга буга чейин толук эле эркиндикти бердик. Силер бирок эркиндигиңерден колдонуп дүйнөлүк согушту уюштурдуңар. Анан да ар кандай каатчылыктарды, ачкачылыктарды, жада калса ар кандай улуттарды жок кылганга аракет кылып, кыскасын айтканда өтө бир туура эмес иштерди аткарып жатасыңар. Ошондуктан биз тагдырыңарды өз колубузга алууну чечкенбиз. Бирок майда чүйдө чечимдерди чыгара берсеңер болот. Чоң чечимдерди биз чыгарабыз. Сенин дагы 3 жыл мурда Элиза менен жолугушуңду биз уюштурган болчук. Анткени сен шайлоодо утулуп калып Элизага жолуккандан кийин катуу бир дем күч алып, элдин алдында
жакшы сөз сүйлөп кийинки шайлоого жакшы упай топтодуң. Биз сени бир гана сенат эмес өлкө башчысына чейин барышыңды каалайбыз. Анткени сен жакшы күчтүү адамсың, өлкөнү өнүктүрүп элдердин арасында ынтымакты алып келишиң керек. Бирок сен болбой эле тагдырыңа баш ийбей Элиза менен болгонго аракет кылып жатасың. Биз байкагандай сен Элиза менен чогуу болсоң өтө бир назик эр жүрөк болбой калат экенсиң. Ошондуктан аны менен бир кылбаганга аракет кылып жатабыз. Анткени сен өлкө башчысы болгондо өтө бир катуу чечимдерди чыгарган күчтүү адам болушуң керек да. Сенин атаң ушул нерсени каалады эле го десе, каарманыбыз сөз баштап мен өз тагдырымды өзүм чечейин. Мен Элизаны жакшы көрөмүн, жашоомдо тандоом ушул болду. Мага тоскоол болбоңуздар десе, Томсон эшикти ачып макул, анда сен бары бер деп кетирип жиберет. Каарманыбыз шашылып эле Элизага келсе, Элиза сахнада бийлеп жаткан экен. Сыягы булар искусство деп эле сүйгөнүн бирөөгө кармалатып кучактата берет окшойт. Бир кезде Томсон ал жерде пайда болуп, мен сизге бир нерсени айтпай калыпмын. Эгер Элиза сиз менен боло турган болсо, болгону бийчилердин мугалими болуп калышы мүмкүн. А эгер жалгыз боло турган болсо, дүйнөгө таанылган бийчи болот. Сиз бул нерсени жакшылап ойлонуңуз деп Томсон ал жерден кетип бара жатып Элизаны атайлап жыгытып коет. Бирок бул жолу Элизанын тарамыштары болгону чоюлуп калыптыр. Анда Томсон Дэвидке ооруканада дагы бир жолу келип эскертсе, Дэвид ойлонуп эле эмне кылышын билбей калды окшойт. Бир кезде ал Элизага келип аны кучактап, мага бирөө коңгуроо кылыш керек эле. Азыр жооп берип коеюнчу деп кеткен бойдон эле келбей койду. Сыягы ал Томсондун айтканына көнүп Элизаны таштап кетүүнү чечиптир. Биз мындан соң Гарри менен Ричарддын сүйлөшүп жаткандыгынан, Гарри Дэвид менен болуп жаткан нерселерге каршы экенин түшүнүп калабыз. Ошентип арадан бир жыл өтүп, Дэвиддин аты элдин арасында терең тарап, анын өлкө башчысы болуп калышына деле толук мүмкүнчүлүктөр түзүлө баштайт. Ал күндөрдүн биринде гезиттерден Элизаны көрүп, ал башка бирөөгө турмушка чыгып жаткандыгы жөнүндө маалымат окуп калды. Бул маалыматты окуган Гарри бир күнү Дэвид менен жолугушуу уюштуруп, негизи сени Томсон алдап койгон, экөөң бирге болсоң деле көптөгөн жетишкендиктерге жетмексиңер. Болгону сен Элизанын жанында болсоң, купулуң толуп, көп нерсеге аракетиң болбой, ийгиликтерге көп деле умтулбай калышың мүмкүн эле десе, каарманыбыз Гарриге, сен эмнеге мага жардам берип жатасың? Сен деле алардын бирисиң го десе, Гарри, сенин кичинекей кезинде апаң менен агаңдын өлүп калганын билем. Бул нерсени дагы аткаруучулар уюштурган, ошондуктан мен сенин алдыңда уялып жатам. Сага колдон келген аракетимди кылып жардам берейин десе, каарманыбыз, мен Элизаны өзүмө кайтарышым керек. Арадан убакыт өтсө дагы мен аны такыр унута албай койдум. Алардын никеси окула турган жерге бара алчы десе, Гарри макулдугун берип, өзүнүн ыкмаларын колдонуп эшиктерди ачып түшүнүксүз жакка кирип кете берет. Гарри жамгыр жааган күндөн пайдаланып Дэвидке өзүнүн баш кийимин берип, эми сүйгөнүңө жет деп Элизага жөнөтүп жиберет. Көрсө Гарри буга чейин аткаруучулардын кандай кыймылдаганын баардыгын Дэвидке түшүндүрүп, эшиктен кандай кылып ачса башка жактан чыгып калганын айтып берип, анан да аткаруучунун баш кийими жок болсо бир эшикти ачып өздөрүнө керектүү жактан чыга албайт экен. Ошентип баардыгына даяр болуп калган каарманыбыз баш кийимди кийди да эшиктерди ачып алып чуркап жөнөдү. Ал ар кайсы эшикти ачып өзүнө керектүү жакка кирип баштаганда, бул маалымат Томсонго жетип, ал адамдар менен чыгып, каарманыбыздын Элизага барарын түшүнүп, дароо эле ошол жакка жөнөп кетишет. Бул убакта Элиза менен ал тие турган баланын никеси кыйдыруу убактысы да жетип келип калган. Бир мезгилде ажалканада бетин жууп аткан Элизага каарманыбыз жетип келди. Ал Элизага жакшы көрөрүн айтып, баардык нерсени түшүндүрүп жатса, Элиза такыр түшүнгүсү келбей, жинигеле баштаганда каарманыбыз анын колунан жетелеп, андан көрө өз көзүң менен көр деп аны ар кайсы эшиктен алып чыгып жөнөдү. Ажаткананын эшигинен чыгып эле Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондон чыгып калган Элиза эч нерсени түшүнбөй калды окшойт. Ошентип алар канчалык качканга аракет кылбасын, бир имараттын чокусуна келгенде кармалып калышат. Анда аргасы кеткен каармандарыбыздын ортосунда Канат менен Заринанын сүйүүсү боло баштады. Бир кезде Томсон алардын жанына келип, силер эмне тагдырды өзгөртөм деп ойлоп жатасыңарбы? Эч качан андай болбойт десе, Гарри анын жанына келип бир кагазды көрсөтсө, Томсон унчукпай эле кетип калды. Көрсө ал кагаз аткаруучуларды башкарган үстүртөн келген экен. Кагазда үстүдө башкарып турган затты эки каарманыбыздын кылган иши аябай таң калтырып, алардын бири-бирине болгон тартылуусуна там берип, тагдырын өзгөртүп коюптур. Эми жаңы сценарий боюнча эки каарманыбыз чогуу болушмак. Бул кабарды жеткирген Гарри Дэвидден баш кийимин алып, алар менен жылуу мамиледе коштошуп кетет. Тасмада так эле айтылып тургандай ар бирибиз маңдайга жазылганын көрөбүз. Бирок ошол маңдайга жазылган нерсе биз буга чейин кылган аракетибиздин жыйынтыгы экенин унутпай, эч качан бийиктикке, жакшылыкка болгон аракетибизди токтотпойлу. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыгат. Тасма жакса эмне кылышты өзүңүздөр жакшы билесиздер да. Анда эмесе кийинки тасмадан саламдашканча ден соолукту жакшы карап, ар дайым үстүбүздө жараткан бар экенин унутпай жүрөлү.